Assalamu alaikum урматтуу Тез кабардын көрүүчүлөрү, амансыздарбы, кандайсыздар? Бүгүн биз сиздерге Тез кабардын бул чыгарылышында Мада айыл өкмөтүнө караган Кызыл Тал айылына сатыла турган 12 сотук жер тилкесиндеги 3 бөлмөлүү толук курулушу бүткөрүлө элек бышкан кирпичтен салынган үйдү тартып көрсөтөбүз. Анда даректи сиздерге толук түшүндүрө кетейин. Эгерде сиздер Ош Өзгөн трассасы тарабынан келген болсоңуздар, Учкул мал базарынан түз эле жогору карай чыгып келе бересиздер. Түштүк тарапты көздөй келсеңиздер жаңы Будалык айылы, андан дальше кетсеңиздер Кызыл Тал айылы. Жолдон дагы сиздерге толук маалымат беребиз. Эгерде сиздер Ош Алай трассасы тарабынан келген болсоңуздар, анда Мады айылынан түз эле өтүп келсеңиздер болот, жанагы Кызыл Тал айылына. А бул Чагыр айылы тарабынан дагы айланып, бул тараптан дагы келсеңиздер болот. Жүрүңүздөр. Жолдон сиздерге даректи толук түшүндүрөм. Туугандар, жанагы биз көрсөткөн жол менен түз жогору көтөрүлүп келатасыздарбы? Келсеңиздер 3 айрылыш жолду көрөсүздөр. Мына жерде Кызыл Тал айылы деп жазылуу тактайчаны көрөсүздөр. Андан бул тарапка барып туруп, ылыйлап түшсөңүздөр, тетиги жерде жаңы түшкөн мечит бар. Анын алды тарабынан сатыла турган үйдү жерди сиздерге тартып беребиз. Жүрүңүздөр. Урматтуу туугандар, жанагы сатыла турган үйдүн дарегине дагы келип жеттик. Андыктан жанагы биз көрсөткөн жол менен Кызыл Тал айылынан бери күнчыгышты карай кеткен жол менен түз келесиздер. Ушул жерден сол тарапка бурулуп келе бересиз. Ол жол менен урматтуу туугандар, Кызыл Тал айылындагы жаңы түшкөн мечиттин маңдайына келе бересиздер. Анын бул жеринде бет маңдайында турган бышкан кирпичтен салынган 3 бөлмөлүү үй сатка коюлду жери менен. Жанында ээси турат. Азыр сиздерге бүт маалыматтарды өзү бермекчи. Ассаламу алейкум. Кандайсыз? Ден соолук иштериңиз жакшыбы? Жакшы. Кызматка чакырган экенсиз, келип калдык. Үйдү жерди сатка коюп турсуз. Азыр эми көрүүчүлөрүбүзгө бир катар түшүндүрүп, толук маалымат бериңизчи. Бул жериңиз канча сотук болуп калды? Үйүңүздүн узун турасы канча болуп калды? Жерибиз документально 8 сотик. Анан формально 12 сотик жер. Түшүнүктүү. Документинде урматтуу туугандар кызыл китебинде 8 экен. Андан дальше чын-чынына келгенде 12 сотук жер тилкеси болуп калат экен. Андагы мына бет маңдайыбызда турган үй узун турасы канча болуп калды? 11ге 8. 11ге 8. 3 бөлмөлүү, 3 бөлмөлүү. Түшүнүктүү. Аз биз шипр менен жабылып тур, урматтуу туугандар. Бышкан кирпичтен салынган, бөлмөлөрү дагы бышкан кирпичтен бөлүнгөн. Терезелери, айнек терезелери толук курулушу бүткөрүлө элек. Азыр сиздерге ички бөлмөлөрүн дагы тартып көрсөтөбүз. Азыр бул жер жабык экен, мына жерден биз кирип барабыз. Кана бисмилла. Бул фундаментин көрүп турасыздар. Фундаментин дагы болжол менен подушкасын эсептеп алганда 1,20 бийиктикте куюлуптур. Кана. Демек, урматтуу туугандар, мына тарабы гана бышкан кирпичтен бөлүнгөн, ал эми ички бул тарабы дагы бөлмөлөр кам кирпичтен гана бөлүнгөн экен. Бул тараптан кирдик. Бул жерден буйруса пластик дейсиздерби же жыгачтанбы айнектер коюла турган болсо веранда болуп калат. Бул жерден ход. Кире бересиздер, бутту чечип, мына жерден кире бересиздер. Г формасында коюлган, Г формасында түшкөн коридор десек дагы болот. Көрдүңүздөрбү? 3 бөлмөдөн турат. Бул тарабы, оң тарабы кандай бөлмө болуп калды? Буяк зал. Зал, конок бөлмөсү. Ого! Стандарт окшойт. Бир болжолду эсептеп келгенде 6га 4 болгон зал экен. 2 терезеси бар. Бул күн чыгышты карай карап турат. Орнуктары бар экен. Көрдүңүздөрбү? Астын кааласаңыздар толтурат экенсиздер, кааласаңыздар. Бул жерден бир ход ачып койсоңуздар, жанагындай банка, санка, салат, палат ушундай нерселерди, буюм тайымдарды кое турган подвал дагы болуп калса жакшы болот эле. Демек, андан чыксаңыздар 2 бөлмө бар. Бул бөлмө кандай бөлмө болуп калды? Ошо отура турган. Кышында отура турган, спальный деп койсо тагын болот, Отчага турган. Түшүнүктүү. Мына жер ошондо ортолуктагы эшик эмес, бул печканын орду экен, Печканын. Мынакей. Турбанын тешиктери дагы дуалга атайын орнотулган, көрдүңүздөрбү? Кааласаңыздар азыркы учурда 2 бөлмөнү тең жылытуучу кыш печке деп коебуз, кирпич печке деп коебуз, үй печке. Ошондойдон дагы койсоңуздар болот. Бул тарабында кышында отуруучу бөлмө экен. Болжол менен бул 4кө 4 болгон, 3,5га 4 болгон бөлмө, чакан. Бул түштүк тарапты карап турган, чак түштө күн тийип турган терезеси. Түштүк тарапты карап турат. Ал эми бул күн батышты карай турган
бир терезеси. Кыскасын айтканда эки терезеден эртеден кечке чейин күн тийип турат. Экинчи бөлмөгө кире турган болсок, бул спальный, урматтуу туугандар. 1 2 3 3,5 3,5 болгон урматтуу туугандар. 3,5 3,5 болгон бир дагы чакан бөлмө. Бул тарабында бир терезе орындуктары каралган, черный потолок. Бул тарабында эшик кадалыптыр. Бул эми убактылуу, калаган болсоңуздар, урматтуулар, өзүңүздөр жанагындай жыгачтанбы, пластиктенби ремонтуна карап, башка эшик орнотуп алсаңыздар болот. Мындан сырткары, урматтуу көрүүчүлөр, бул тарабында дагы душ бөлмөсү орнотулуптур, Ооба, душ. Кааласаңыздар ошол душ туалеттин ордундагы ушул жерге кадасаңыздар болот. Бир аз тар болуп калат экен. Стиральный машинени дагы ушул тарапка койсоңуздар болот. Суу түтүкчөлөрү, септикке кетүүчү түтүктөр дагы ушул жерге камтылган. Урматтуулар, астына ушу тегиздеп стяжка куюп койсоңуздар болот. Электромонтаждары дагы болгон, урматтуулар, көрдүңүздөрбү? Электромонтаждары дагы бүт бардыгы болгон. Мынакей. Черный потолок. Бүт бардык жери, монтаждары бүткөрүлгөн. Евро монтаж болот окшойт. Мындан карасаңыздар, зымдын бардыгы ушул жерге топтолгон. Евро монтаж кылса болот. Ар бир бөлмөнүн өзүнүн автоматы өзүнчө болот. Эми бул жердин, үйдүн баасы канча болду экен? Баасы бааландыбы канчага? Канча деп атасыздар? Баасын $33,000 деп атабыз. $33,000 кеми бар, Кеми бар, ооба. Кем болобу? Сүйлөшөсүзөрбү? Ооба, сүйлөш. Алмашуу жолдору же бөлүп төлөө мөөнөттөрү каралганбы? Же нак акчага сатыш керек? Нак акчага сатыш. Нак акчага. Түшүнүктүү. Урматтуу туугандар, уктуңуздар, алмашуу жолдору жок, бөлүп төлөө мөөнөттөрү дагы жок. Бирок алмашуу жолдору эми өзүңүздөрдүн сунушуңуздарды берсеңиздер, Ооба, сүйлөшө бересиздер, Ооба. Мына ушундай, урматтуу туугандар. Анда эмесе мен бул чыгарылышты жыйынтыктадым. Урматтуулар, толук курулушу бүткөрүлө элек, бирок чакан жакшы, азыркы заңгыраган үй эмес, чакан үнөмдүү, ремонтко дагы аз эле акча кетет. 3 бөлмөлүү үй, душ туалети дагы каралган, чакан, бышкан кирпичтен салынган үй. Алыңыздар демекчибиз. Бул үй сиздерге эгерде насип кыла турган болсо, ушул жерден агарыңыздар, көгөрүңүздөр, жакшылык, той аштар гана болсун. Уул үйлөп кыш чыгарыңыздар, урматтуулар. Жалаң гана жакшылыктар болсун деген жакшы ой тилек менен мен бул чыгарылышты жыйынтыктадым. Соодаңыздарды берсин.